Айыл чарба министрине да айтсаңыз, 43,6 миллион ақш долларын алтабыз да. Сіз конкретті түрде депутаттарға айтсаңыз, эмне жакшырат, эмне жакшы болот? Урматтуу Айбек Алтынбекович, бул жерде такт жазылып турат. Биринчи кезекте 4 ирригациялык объекти ички каналдарды оңдоого кетет. Анын ичинен 200 километр ички каналдарды куруу маселеси толук чечилет. 20.000 гектар жердин суу менен камсыздоо жакшыртылат. Ошол жерде айыл чарба өндүрүшү 20%га жогорулайт. Анда сіз айтсаңыз, ошо 20.000 гектар жер жаңы өздөштүрүлөбү же өздөштүрүлүп жүргөн жер өздөштүрүлөбү? Өздөштүрүп жүргөн жерлерди менен бүгүнкү спалар айтсаңыз, анда жаңы канал курулабы же ошол эски каналдарды гана ремонту болобу? Ички чарбал каналдар оңдолот. Ички каналдар. Анда мына суу департаментинин башчысына да мен ушул оң ветка деп атасыз. Сиз барып көрүп келдиңизби ошонун акыбалын? Барып көргөнбүз. Бизден атайын бу эме Азия өнүктүрүү банкынын өкүлчүлүктөрү менен бул правый ветканы пилотный кылып бир объектине. Сиз өзүңүз барып көрүп келдиңизби ошону? Жеке өзүңүз көрдүңүзбү? Баргам. Канча жер, канча километр болот ал жер? Бу жерде 5 километр магистральный каналдын бетондолот, 5 километр участогу. 3,7 километр ички чарбалык маанисиндеги каналды бетондолот. Ошондой эле Шайдан сай веткасынан өткөн участогуна 500 метр дамба курулат. Ошондой эле бул ирригациялык каналдарга сиздерге айтып кетейин. 2 мост салынат, 11 жаңы дополнительный водовыпустар коюлат. Жанагы мен айткан 3,7 километр эмесине оңдолот. Ошондой эле 2 селезащитный эме курулат, селеотводящий канал курулат дагы, и бир селезащитный дамба курулат. 3,8 миллион. 3,8 бул мешхоз боюнча. Анан кийин бул каналдын пропускной способносту жанагы биз 5 километр деп атабыз го. Ошо 5 километр участогунда каналдын пропускной способности 18 куб боло турган болсо, жанагы аварийный болгон участогунда болгону 10-12 куб гана өткөрүп калган. То есть проектный эмеде отметкеде өтпөй алгандыктан ошол 5 километр участогун полностью реконструкция кылынат. Анда сиз айтсаңыз, эмне үчүн ошол жерде кара өңкөр платинасына, бүгүнкү суу бөлүүчү жерге эмне үчүн акча каралбай жатат? Бүгүнкү күндө авариялык акыбалда турат. Жылда ошол жерде авария болуп, суунун платинанын алдындагы шпоралар жылына 1 метрден ылдыйлап кетип атат. Эмне үчүн ал жерге акча бөлүнбөйт дагы, андан ылдый турган каналдарга акча каралып атат? Бул плотина. Сиз барып көргөн жоксуз. Сиз көргөн жоксуз. Ошон үчүн сиз айтып атасыз. Эгерде көрсөңүз, биринчи сиз ошо акчаны ошол жакка бөлмөксүз. Мен сизге айтып коеюн, биздин өзүбүздөн дагы плановый жумуштар болуп атыр да. Биз плотинанын нижний биефиндеги чугунный плиталарын заменить еттик. Металлоконструкциясын частично заменить еттик. Былтыр мына 25 миллионго биз жумуш жасадык. Быйылкы жылга дагы жумуш пландаштырганбыз. Бирок 40 миллион акча керектелип турат, аз керек болуп турат. Ал жерге бөлүнгөн жок да бирок. Эгерде авария ал жакта боло турган болсо, бул каналдын эмне кереги бар анда? Бул головной сооружениясынын эмесин биз өзүбүздүн капиталдык ремонттун планына киргизгенбиз. Ал эми жана магистральный каналдын участогунда 5 километр жерин бул проектке киргизгенбиз. Себеби дегенде бул проектте жана 5 километр жериндеги участокто көп бетонный жумуштар болуп атыр да. Расширение 12 кубтан 18 кубка чейин расширение кылыш керек болуп атыр да. Жылына эле акча карай бербей, бир жылда бир ремонт кылып коюп токтотпойсуздарбы аны? Жылына акча сурайсыздар, 40 миллион сурайсыздар, 10 миллион, 5 миллион, 3 миллион менен жумуш бүтпөйт жылына. Эми
эндиги жылкы планга биз ошону полностью реконструкциясын киргизип атабыз. Былтыркы жылы 24 миллионга жумуш жасаганбыз. Биз эндиги жылкыга дагы ошо 30 миллион тегерегинде ошол объектке мунагыл эме Азия өнүктүрүү банкы менен мунагы участогу киргизгенден кийин биз комплексно Головной айындагы параллельно ремонт кылабыз деп азыр пландаштырып жатабыз. Айыл чарбада эң көп акча сиздерге бөлүнөт да. Сиздерге. Билесизби, бул эгерде авария боло турган болсо 2 район суусуз калат. 2 райондун эли. Түшүнөбүз. Ноокен менен Базар Коргон району ушул жерден суу бөлүнөт, ушул дамбадан. А сиздер болсо ылдыйкы жагына акча карап 3 миллион 800 миллион долларды карап атасыздар. Мен эми мындай сизге мындай жооп берейин. Бизге жыл сайын мына министр финансылыктын өкүлчүлүктөрү отуруп атат. Бизге жылга 250-280 миллион берилет. Бизде 50 подразделение бар. 40 район, 7 область и 3 водохранилище. Ошондо ошо 50 подразделенияга бөлгөндө 280 где-то 5,5 миллиондон болот экен. Биз мурдагы жылы ошо бир объектке 25 миллион бөлдүк, бирок кийинки жылы сразу кайра 25 миллион бөлгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Бирок эндиги жылкыга ошо реабилитацияга киргенден кийин биз ошо эме жанагы Азия өнүктүрүү банкы менен дагы биз өзүбүздүн обязательство салдык. Мына эгер силер мыягын жасай турган болсок, биз өкмөттөн каражат сурап, мыягындагы головной сооружениедеги жумушту биз баштаганбыз, ушуну аягына чейин чыгарабыз деп. Кудай буйрса, мен мына официально айтып атам, эндиги жылы биз ошо головной сооружениедеги жумуштарды полностью бүтүрөбүз. Параллельно булар менен. Анда сизге сунуш. Эгерде ошол жерде авария болбосун десеңиз, алдындагы кум шагыл алып аткан Азбирт компаниясынын, башка компаниялардын бардыгына сиз өкмөткө сунуш бериңиз, ошолор токтотсун. Ошондо авария токтойт. Сиз ал сунушуңуз эмес, азыр сиз ошол кортунду берип койгонсуз. Хорошо. Эртеге ошол бул акчалар жетпей калат. Болду. Авария боло турган болсо. Хорошо. Мен жана сиз берген суроого мен тактадым. Биз отрицательный эме берген экенбиз. Мен азыр жана сиз айткандан кийин мен өзүмдүн отделимден сурадым. Отрицательный заключение. Көчүрмөсүн мага берип коюңузчу ошону. Көчүрмөсүн бериңизчи бүгүн. Хорошо, жакшы. Рахмат.